Президенттин жарлыгы боюнча ак илбирс кыргыздардын улуттук символу болду. Буга көп тарыхый негиздер бар. Анткени сай кыргыздарды башкарган урук, каган уругу кээде барс тукуму деп коет да өзү. Мисалы ошол эле Алтын көл жазуусунда, битик жазуусунда ошол Барсбек Каганга арналган жазуу болуп эсептелет да. Ошондо биз барс тукумунан болобуз деп жазылып турат да. Анан башка бир жазууда кыргыздар мынтип жазып атат да, биз барсты эч качан өлтүргөн жокмун депчи. Көчмөндөрдө жана кыргыздарда, байыркы кыргыздарда жаныбарларга же жаратылышка бир жаман нерсе жасасаң, ошо деле күнөө катары кабыл алынчу да. Азыр деле мындай экологиядан карап көрсөк, кээ бирөө диндерден деле таап атат да мындай нерселерди. Мисалы исламда азыр халифа же мындай наместник деген киши ушу Кудайдын биякта, Аллахтын бияктагы жердеги бир халифа болуп, ошондуктан бул жер аманатка берилди, ошондуктан буну сакташ керек, коргош керек деген идеялар бар болуп атат да. Бирок бизде мисалы исламга чейин эле ушу жаратылышты коргоо бир мындай эрежелер бар болчу да.